Чоң рахмат сизге, пастор Мэтью. Бул жерде болуу чоң артыкчылык. Мен бул жакка өткөн жылы келейин дегем, сентябрда же августта. Менин эсимде августтун аягы, сентябрдын башында мен бир оор жаңылык уктум. Мага ашказандын рагы деген диагноз коюшкан. Августтун аягында 4-стадия эле. Ошондо келе албай калдым. Кайрадан насаат айта баштасам, силердин жыйынга биринчи келем дегем. Ошол дарылануунун ортосунда убакыт болуп калганынан сурансам, мага уруксат беришти. Андыктан бул жерде болуу бул өзгөчө артыкчылык. Ар бир учур, дем алганым, ар бир кадамым артыкчылык. Кудайдын батасы жана Кудайдын керемети. Мен бул нерсени азыр өзгөчө сезем мурункуга караганда. Андыктан келгиле. Анын бул жерге келишин чакыралы. Мен силер менен өзүмдүн окуям менен бөлүшөйүн дедим. Бирок менин жүрөгүмдүн каалоосу анын бул жерде болушу. Биздин жүрөктөрдө, аң сезимибизде бизди толтурсун деп сыйынам. Бирок бул нерсе болбойт, эгерде ал келбесе. Ошондуктан келгиле, аны кел деп сыйыналы. Кудайым, сен айткансың, сенин ысымыңдын урматына чогулсак, сен биз менен болом дегенсиң. Сен айткансың, макулдашып алып, эмне сурасак да берем дегенсиң. Мен билем, Кудайым, бул жерде жөн эле бир адамдын сүйлөгөнүн угайын деп келбеген менин бир туугандарым бар. Бирок сен менен жолугайын деп келишкен. Мен ошого ишенем. Андыктан Теңирим, мен ошол бир туугандарым менен бирдикте сыйынам. Биз сени каалайбыз, Кудайым. Келчи, Ийса Теңир. Биздин жүрөктөргө келчи, биздин акылыбызга келчи. Бизди жаңылачы, акыркы жарым саатта суранам сенден, келчи. Сенин сөзүңдү укканга жардам бер. Мен аркылуу сөзүңдү айтсаң жакшы, бирок эгерде сен жүрөктөрдөн оорун алсаң, андан мындан да жакшы. Мен суранам, өзүң менен жолукканга жардам бер. Бул жерден өзгөрбөй кетпейли. Бирок бул жерден чыкканда Мусанын жүзү сени көргөндө жаркыраган сыяктуу. Жүзүбүз жаркырап чыгалы. Сени көрүп, өзгөрүп чыгалы деп сыйынабыз. Келчи Теңир, сенин даңкың үчүн сыйынабыз, Ийса Машаяктын ысымынан. Амин. Кээ бирде мен көзүмдү жумуп сыйынам, ошол кезде мен сценадан жыгылып бараткандай сезем. Ошондой болсо анда насаат кыска болуп калат. Силерге өткөн жашоом тууралуу айтып берем. Мен атам Пакистандан, менин апам дагы. Мен Америкада төрөлгөм жана мусулман үй бүлөдө чоңойгом. Менин атам 70-жылдарда Пакистандан келген. Башкача айтканда, ал Элвис өлгөн жылдары келген. Ооба, трагедия. Кээ бирөө айтат, бирок ал өлгөн эмес. Мен аны Лас-Вегаста көргөм деп. Атам Элвис өлгөн кезде келген. Ал учактан түшкөндө ар бир гезиттин башында падыша өлдү деп жазылган эле. Атам айтыптыр. Мен бул жерде демократия деп ойлогом деп. Ошентип мени атам Америкага күч жана оптимизмге толуп келген эле. Вьетнамдагы согуштун акыркы жылдары болчу. Ошондуктан мамлекет өз ыктыяры менен барчу адамдарды издеп жаткан. Менин атам флотко жазылгандыктан аны Окинавага жиберишкен. Ал жакта ал медик болуп иштеген. Анын наамы көтөрүлүп, 24 жылдан кийин капитан лейтенант болуп пенсияга чыкты. Рахмат. Мен атамдын деңизге кетип жатканын көрчүмүн. Ал бул өлкөнү коргоочу. Ал мага, Набил, бул өлкө бизге дин эркиндигин берди. Ошондуктан биз аны коргошубуз керек. Жана Американын үлгүлүү жараны болушубуз керек деди. Кошмо Штаттарда мен өзүмдүн мусулмандык милдетимди ушундайча түшүнчүмүн. 2001-жылы имараттар жарылганда бардык адамдар, мусулман жамааты да, биз сыяктуу эле корктук. Менин эсимде биздин да жүрөгүбүз ооруган. Бул өлкөдөгү бардык адамдар да эле. Менин карындашым Нью-Йоркту абдан жакшы көрөт. Анын ошол эки имараттын сүрөтү да бар болчу ошол кезде. Биз ошого чейин 2 жыл мурун Нью-Йоркко барып кеткенбиз. Биз Нью-Йоркту, бул өлкөнү жакшы көрчүбүз. Биз да өзүбүздү башкалар сыяктуу эле аялуу сездик. Ошондо элдин баары мусулмандарга көңүл бура баштады. Элдер ойлой баштады. Деги силер кимсиңер? Силерге ишенсе болобу? Силердин ниетиңер кандай? Баарынын башына түшкөн нерсе менен күрөшүүдөн башка дагы биз өзүбүздү да коргошубуз керек болду. Ушунун ортосунда биз дагы америкалык экенибизди ынандырышыбыз керек болду. Менин эсимде, биз атам экөөбүз дүкөнгө барып, Американын желектеринен сатып алып, үйүбүзгө, машинабызга сайып койдук. Биз баарына биз да америкалык экенибизди көрсөткүбүз келди. Биз эки оттун ортосунда калгандай болдук.
Ошол убакта элдер бизди изилдей баштады. Алар биздин динибиз эмнени үйрөтөөрүн сураштыра башташты. Менин бала кезимден эле ислам бул тынчтыкка чакыруучу дин деп үйрөтүшкөн. Биз ошонун негизинде жашачубуз жана ошого ишенчүбүз. Бирок ошол учурда мен колледжде биринчи курста окучумун. Колледжде окуган убакта ошондой болчу. Элдер сага басым кылып сынап көрөт. Элдер менден сурай баштады: Набил, эгерде сен айткандай ислам тынчтыктын дини болсун, анда телевизордон көрсөткөн Аллах үчүн деп өлтүрүп жаткандарды кантип түшүндүрөсүң? Бул суроолор мен үчүн маанилүү болчу. Бирок менин бала чагымда ислам тынчтыктын дини болчу. Мен америкалык дагы мусулман дагы болчумун. Бул эки нерсе бири-бирин жокко чыгара алчу эмес. Менин атам отпуск алганда Пакистанга барып үйлөнүү той өткөрдү. Бул макулдашуу некеси болчу. Менин апам мусулман миссионеринин кызы болчу. Силер билесиңерби же жокпу? Бирок мусулмандарда да миссионерлер бар. Таятам бүт өмүрүн Индонезиянын джунглияларында исламды жайылтып жүрүп өткөн. Менин апам Борнеодо төрөлгөн. Анын атасы насаат айтып жүргөндө, анын апасы үй бүлөсүн багыш үчүн иштечү. А менин апам кичүү бөбөктөрүн тарбиялачу. Аларды ислам дининде тарбиялачу. Ал 1 жыл бою ислам дининин көрсөтмөлөрү менен тарбиялаган. Элестете аласыңарбы? Ал канчалык өзүнүн динине берилген болчу мен төрөлгөндө. Миссионердин кызы жана небереси балдарды тарбиялоо тажрыйбасы бар. Ал бизди да жакшы жана берилген мусулман кылып тарбиялады. Бул эмнени билдирет? Бул 5 убак сыйынуу. Таң атпай Мухаммеддин айткандарын жатташ керек. Мен ушундай сыйынчумун. Ойгонор замат мен арабча сыйынчумун. Мен ал эмне түшүндүрөөрүн билген эмесмин. Бирок мен чоңойгондо апам мага үйрөттү. Набил, мына эмне үчүн сен бул сыйынууну кайталайсың. Ал муну билдирет. Бардык дан Кудайга болсун. Мага жашоо берген жана өлүмдү чектеген жана мени өлгөндөн тургуза ала турган. Биз сот күнүн күтүп жатабыз. Мусулмандар ишенген. Ошондой эле күн сайын Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизди ойготкон деп күнүмдү баштачумун. Ошондо мен жуунуп келип, жай намазга турчумун жана күнүмдүк сыйынууларымды биринчисин баштачумун. Дайыма сый урмат менен жана ырыскы үчүн ыраазычылык менен Кудайдын мени менен болуусун суранчумун. Куран окуу менен мен милдетимди аткарчумун. Кудайга жагайын деп, анткени исламдын бир бөлүгү ушундай эле. Кудайдын батасын Кудайга жагуу менен өзүңдүн милдеттериңди аткаруу менен алуу. Мезгилдин аягында ислам дининин батасын ким жаман ишке караганда көбүрөөк жакшы иштерди кылса, асманга барат. Ким жаман иштерди көп кылса, ал тозокко барат. Ал жакта Кудай ырайым кыла алат. Мен дүйнөгө болгон көз карашым ушундайчы болчу. Мен 5 жашымда Курандын 5 бөлүмүн жаткай билчүмүн. Анткени мен күндө 5 убак окулчу намазда атамдын жанында турчумун. Сыйынуу учурунда атам Курандан аяттарды жатка айтчу жана жазууну күнүгө уккан адам жана анын үй бүлөсү жатка жаттап жатса, ал өзү да 5 жашында толук бөлүмдөрдү жаттап алат. Мени менен да ошондой болду. Мен 5 жашымда Куранды араб тилинде окуй алчумун. Мен муну кылышым керек болчу. Анткени ата-энем мен 6 жашыма чейин үйрөнүшүмдү каалачу. Мен үйрөнүп алдым. Балдар биз ойлогондон да көптү кыла алат. Эгерде биз үлгү боло алсак, кантип кылууну көрсөтсөк. Менин апам бул нерсени эң жакшы кылды. Мен мектепке барганда ал мага мындай деп үйрөттү. Набил, эсиңде болсун, сен исламды көрсөтөсүң. Балдар сени караганда, алар мусулманды көрүшөт. Айырмасы жок, сен класста мыкты окуучу болосуңбу же Американын президенти болосуңбу. Адамдар сенин жүзүңдү көргөндө алар исламды ойлошот. Жана ошондуктан сен класста эң сыйлуу окуучу болушуң керек. Сенин аброюң жана жүрүш турушуң эң жакшы болушу керек. Сен эч качан калп айтпашың керек жана көчүрүп жазбашың керек. Албетте ичпешиң керек, наркотик колдонбошуң керек, кыздар менен жүрбөшүң керек. Сен мугалимдерге ата-энеңе кылгандай мамиле кылышың керек, сый урмат менен. Апам мени исламдын өкүлүсүң деген көз карашта тарбиялаган. Бул менин ишеним. Мен мектепке боюмду көтөрүп барчумун, анткени менин ишенимимдин өкүлү болчумун жана башкалардан да ошону күтчүмүн. Эмигранттар дүйнөгө башкача көз карашта карашат. Элестеткиле, силер мисалга Турцияга көчүп бардыңар. Силердин Турция жөнүндө өзүңөрдүн көз карашыңар бар. Силер ал жакка келсеңер.
Жана эч ким силер менен учурашып, силерге айтып бербесе, биз андай эмеспиз дебесе, силер ошол көз карашта кетесиңер жана ошол нерсеге ишенип жүрө бересиңер. Менин апам Америкага келгенде, бир да америкалык жана бир да машаякчы эч качан аны үйүнө чакырган эмес. Ушул күнгө чейин бир да машаякчы апамды үйүнө чакырган эмес. Менин досторумдан башка. Алар эсептелбейт. Кошуналардын бирөө дагы колун сунган эмес. Алар Бурканны көрүп эле чочушат. Менин апамда накта машаякчынын жашоосун көргөнгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ага Америка машаякчы өлкө деп гана айтышкан. Ал телевизордон Голливудда болуп жаткан баш аламандыкты көрөт. Ал ушунун баарын көрүп, жаңылыктарга өлтүрүүнү, зордук зомбулукту жана башка нерсени көрүп, ал өзүнү эгерде бул машаякчы өлкө болсо, жана машаякчылык ушул турбайбы дейт. Эгерде элдер эмигранттар менен жөн гана сүйлөшкөн болсо, биз бул көйгөйдү чечет болчубуз. Тилекке каршы андай болбой жатат. 30 жылдан ашуун убакыт болду. Апама эч ким келип түшүндүргөн жок. Ал мени мусулманчылыкта тарбиялаган. Мен үлгүлүү мусулман болушум үчүн эле эмес. Мен машаякчылардын таасиринен сакташ үчүн дагы, алар мени бузбашы үчүн дагы. Ал мени жаш кезимден эле машаякчыларга жооп бергенди үйрөткөн. Ал мага машаякчылык жалган окутуу экенин түшүндүргөн китептерди берчү. Айкас жыгачта бирөөнүн өлгөнү сага кандай тиешеси бар? Бул кандайча иштейт? Кудайдын үч бирдүүлүктүүлүгүнүн кандай мааниси бар? Библия туура деп кантип айтасың? Анда карама каршылыктар көп болсо. Мен жаш кезимден эле ушундай китептерди окучумун. Мага адамдар жакындап келгенде бул кээде эле болчу. Бирок эгерде алар мага жакын келип, жакшы кабар айтайын дегенде, менин аларга айта турган нерсем бар болчу. Аларды ишендириш үчүн мен өзгөчө бир убакытты эстейм. Жогорку класста окуп жүргөндө мага Бетси келип сурап калды. Набил, сен Ыйса жөнүндө билесиңби деп. Мен ага ооба билем деп жооп бердим. Куранда ал жөнүндө баары жазылган. Ал кыздан төрөлгөн керемет адам. Жердеги жашоосундагы ооруларды сезген, сокурларды айыктырган жана өлгөндөрдү тирилткен. Куран Ыйсаны дүйнөнүн акырында келчү күнөөсүз машаяк деп окутат. Ушунун баарына мени Куран үйрөткөн. Ошондуктан мен Ыйсаны билем. Ал бул жөнүндө билбесе керек, анткени эмне дээрин билбей калды. Анан мен анын ордуна улантым. Бирок мен дагы бир нерсени билем, Бетси. Ыйса Кудай эмес дедим. Ал жок, Набил, бул эң негизгиси да. Ыйса Кудай деди. Мен ага анан сен ушуга ишенесиңби дедим. Анткени мен бардык жакшы кабарды карап чыгып, бир да жерде ал өзүн Кудаймын деп айткан жерин тапкан жокмун дедим. Кел карап көрөлү, Бетси. Библияга ишенсе болот дейли. Бирок мен ал бурмаланган деп ойлойм. Жана ага ишенүүгө болбойт. Ыйса өзүн Кудаймын деп кайсы жерде жазылган? Ал бир аз ойлонуп анан мындай деди. Ыйса, мен жана атам экөөбүз бирбиз деген жок беле? Ооба. Бирок мен жана бир адам экөөбүз бирбиз десем, мен ошол адаммын дегенди билдирбейт да дедим. Биз экөөбүз бириккенбиз, экөөбүздүн рухубуз бир. Ошондуктан Ыйса сыйынып жатат. Окуучулары аны менен бирге болуш үчүн. Ал атасы менен бир болгон сыяктуу, ал мен Кудаймын деген жок. Ыйса өзү жөнүндө эмне деп айтканын билгин келсе, анда Марк жазган жакшы кабарга кайрылбайлыбы? Ыйса Галилеянын аймактарынан өтүп бара жатып, бир да керемет көргөзгөн эмес. Сен эмне Кудай керемет жасай албайт дегиң барбы? Ал эми Лука жазган жакшы кабарда Ыйса чоңоюп акылга толо баштады деп жазылган, кантип Кудай акылга толмок эле? Ушул тууралуу мен аны менен сүйлөшкөндө анын ишеними солкулдачу. Анткени буга чейин ал бул жөнүндө ойлонгон эмес. Жана мен ага, көрдүңбү, Бетси? Эгерде сен жакан жазган жакшы кабарды карасаң, анда Ыйса айтып жатат: "Атам менден чоң" деп. Мен ага ишенмекмин. Кудай чын эле андан чоң. Жок, эгер сен Ыйса жөнүндө билгиң келсе, анда менден ислам тууралуу сура. Ошондо мен сага ислам тууралуу бөлүшөм. Ошентип мен анын жакшы кабар менен бөлүшөм дегенин алып, аны кайра өзүнө буруп, исламды кабыл алууну сунуштачумун. Анткени бул оңой болчу. Анткени ал өзүнүн ишениминин далилдерин ойлончу эмес. Ал жөн гана ишенип жүрчү. Мени туура эмес түшүнүп калбагыла. Ал мени менен жакшы кабар бөлүшкөндөн тартып, мен ага болгон сый-урматым өстү. Анткени мен жакшы кабар эмнеден турарын билчүмүн. Жакшы кабарда эгерде силер Ыйсаны кабыл албасаңар, анда силер тозокко түшөсүңөр. Мен ошондой деп түшүнчүмүн.
Чындыгында ал мындан да бай. Бирок мен ушундай деп ойлоп ушундайча түшүнчүмүн. Мына бул машаячылардын баары жекшемби күнү чогулуштарга барышат жана ишенишет. Мен жакшы кабарды кабыл алышым керек болбосо тозокко түшөм дешет. Анда эмнеге алар мени менен бөлүшпөйт? Ошондо мен эки себепти көрчүмүн. Алар өздөрү анча деле ишенишпейт, же аларга баары бир мен тозокко түшөмбү жокпу. Мен ушул эки нерсени көрчүмүн. Чынын айтсам, алар анча ишенишпейт дечүмүн. Анткени ким мындайга ишенет? Мен машаячылыкты ушундай түшүнчүмүн. Мен Бетсини сыйлап калдым. Ал мага жакшы кабар айтып бергенде, бирок ал негизин изилдечү эмес. Жана ар дайым мен негизги суроолорду берчүмүн. Эмне үчүн Ыйса Кудай экенине ишенесиң? Бул жерде эч кандай сын жок. Бул маанилүү. Мен бир нерсени түшүндүм. Адамдар өзүнүн ишеними тууралуу анча деле ой жүгүртпөйт. Акыры мен мындай таянакка келдим. Анткени машаячылыктын негизи жок деген. Бул жөн гана саясат. Адамдар Ыйсага табынгылары келет. Ошол эле учурда Кудай бирдегилери келип, өздөрүнө Кудайдын үч бирдүүлүгүн ойлоп табышкан. Эч ким аны түшүндүрүп бере албайт. Жөн эле ойлоп табышкан. Ошондуктан мен машаячылар менен монотеизм менен бөлүшүмүн. Өздөрү политеист экенин билбегендер менен. Мен ушуну сезип жана бөлүчүмүн. Мени уккан ар бир адам менен. Биринчи жолу мен бул суроолорго даяр болгон машаякчы менен колледжден жолуктум. Анын аты Дэвид эле. Мен ага дебаттар таймашында жолуктум. Мен ал клубка жазылгам, ал дагы жазылыптыр. Жана биз чогуу биринчи турнирге бардык. Биз отелге келгенде башка команда сейилдегене кетти. Кээ бирлери банги заттарын ала келишкен, кээ бирлери кыздарды издеп кетишти. Ошентип бүт команда өзүнүн жумушу менен кетти. Менин апам мындай нерселерден качууну үйрөткөн. Ошондуктан мен бөлмөмдө калдым. Командада дагы бир жигит бар болчу. Мен мындай нерсеге аралашкым келбейт деген. Ал дагы бөлмөдө калды. Мен ойлодум, бул экөөбүз тил табышабыз го деп. Баары бир бөлүнүш керек болгондон кийин, мен бул жигит менен бир бөлмөгө жайгашып, мен кийимдеримди коюштуруп жатканда, ал Библиясын алып чыгып окуй баштады. Ооба, ал машаякчы, эми кызыктуу болот дедим. Мен ага карап, Дэвид, билесиңби, сен окуп жаткан китеп бурмаланган, дедим. Ал китепти жаап мындай деди. Уланта бер. Силер байкадыңар го дейм. Мен ушунчалык анын сыймыктанганын жок кылгым келди. Мен айттым, Дэвид, өзүң ойлонсоң, Ыйса арамейче сүйлөгөн жок беле? Бирок жаңы осуяттын эң алгачкы китептери грекче жазылган. Андыктан жаңы осуяттын эң алгачкы китеби бул котормо. Бул деген котормонун котормосу. Латын тилинен жаңы осуятты немис тилине которушкан. Андан кийин англис тилине. Ошондуктан бул дагы бир котормонун котормосу. Андыктан сен 4-чү жолу котормону окуп жатасың. Кайдан билебиз биз чындыгында Ыйсанын сөздөрүн окуп жатканыбызды? Аны көп жолу которушса. Мен мурун деле бул суроону машаякчыларга берчүмүн. Бирок мен билбептирмин Дэвидти атеисттер тарбиялаганын. 5 жыл мурун анын досу Ренди Библия окуп жатканын көрүп, ал анын ишеними тууралуу талашып тартышкан. Ал ага: Ренди, сен Библияны эмнеге окуп жатканыңды билесиңби? Анткени сен Америкада төрөлгөнсүң. Эгерде сен Индияда төрөлсөң, сен Куран окуйт болчусуң. Дагы бир жерде төрөлсөң, андан башка нерсени окумаксың. Анткени сендей адамдар аны эмнеге үйрөтсө, ошону окушат. Бой көтөрүүчүлүк менен айтты. Анткени Дэвид атеист үй бүлөдө тарбияланган. Ренди методдук түрдө Дэвидтин айткандарын четке какты. Ал жазууга эмне үчүн ишенсе болот экенин айтып, жана ага ишениминин далилдерин келтирди. 1 жыл ичинде Дэвид акырындык менен машаякчылык ишеним чындык экенине көзү жетип, калган 4 жыл жакшы кабарды кантип жакташ керектигин изилдөөнүн үстүндө өткөргөн. Ошондо ага мен жолуктум. Аз келгенсип Дэвид эртең менен сыйынган экен. Кудайым, биздин командада мусулман бар. Мен ага жакшы кабар айткым келет. Анын жүрөгүн аччы деп. Ушул жерде мен өзүм тиленип алдым, мына мен. Дэвид мага мындай деди. Набил, мындан мурун мен сен апаң менен телефондон сүйлөшкөнүңдү уктум. Сен англисче сүйлөдүңбү? Мен жок дедим. Андан кийин мен апаң менен эмнени сүйлөштүң деп сурадым. Ошондо сен мага англисче жооп бердиң. Бул туура эмес котормо беле? Жок.
Ал айтты: "Набил, сен бир нече тил билесиң. Сен бир нерсени угуп, ошону башка тилге так которо аласың." Ыйсанын окуучулары менен да ушундай болгон. Ыйса кандай гана тилде сүйлөбөсүн, ал арамей тилинде сүйлөгөн. Грек тилинде сүйлөй алышы толук ыктымал. Кандай гана тилде сүйлөбөсүн, окуучулары анын сөзүн угуп, грек тилинде жазып алышкан. Бүгүнкү күндө оригинал грек тилинде жаңы осуяттын 5000ден ашуул кол жазмалары бар. Ошондуктан биз Ыйса эмне деп айтканын так билебиз. Мен ага: "Дэвид, сен мунун баарын ойлоп таптың. Мен көптөгөн машаякчылар менен сүйлөшкөм. Буга чейин эч ким бул жөнүндө эстеген эмес. Ал ойлоп таптым деп ойлойсуңбу?" деди. Мен ооба дедим. Ал: "Кел анда, карап көрөлү" деди. Мен кел чечишели дедим да, кеч бою ага суроонун артынан суроо бердим. Ыйса бүт адамзаттын күнөөсү үчүн өлдү деген эмне? Кантип бир адамдын өлүмү бүт баарынын күнөөсүнүн кунун төлөй алат? Үч бирдик деген эмне? Үчөө кантип бир болот? Мен машаякчылыктын негизги принциптерин талашып тартыштым. Биринчи жолу бул жөнүндө ойлонгон адам мага жооп берип жатты. Мен дароо эле ишенип калган жокмун. Ал мага жооп бергенде биз талаша баштадык. Ал ислам тууралуу да айтты. Мен жооп бердим. Биз бири-бирибизге суроо бере бердик. Дем алыш күндөр аяктаса да, биздин талашыбыз бүткөн жок. Биз колледжден да курстарга чогуу барууну чечтик. Сабак бүткөндөн кийин аудиториянын артында отуруп сүйлөшкөнгө. Ошентип биз курсовойлорду да жана башка сабактарды да чогуу жасай баштадык. Ал биздин үйгө келчү. Апам ага бурян, корма, рати жана мактин жасап берчү. Мен анын үйүнө барганда, анын атасы мага сүрсөгөн эттен ооз тийгизди. Мейли, жаман эмес. Ушинтип бири-бирибиздин үйүбүзгө барып келип жүрүп, чогуу жашап, биз жакын достор болуп калдык. Мен түшүнөм. Дэвид менин досум болуп калды. Эгерде силердин мусулман досуңар бар болсо, жана силер ага жакшы кабар айткан болсоңор, силер негизинен анын жашоосунан баш тартууну сурап жатасыңар. Силер анын болгон нерсесинен баш тартып жатасыңар. Эгерде алар силерге ишенбесе, алар силерди укпайт. Жакшы кабардын негизи бул мамиле. Көчөдө айткан жакшы кабар туура эмес деп айтпайм. Бирок Кудай тандаган негизги жолу бул сүйүү жана мамиле. Дэвид менин досум. Экөөбүз бир жыл бою талашып тартышкандан кийин жакшы кабардын аныктыгын талашып тартышууга бир жыл кетти. Ошондо мен бул китепке ишенүүгө болот экен деген тыянакка келдим. Жакшы кабар жазылып жана таратылган убакта аны эч ким келип атайлап өзгөртө алган эмес. Майда чүйдөсүн айтканга убакыт жок. Жазууну таратууда сырттан карап башкарып турган эч ким болгон эмес. Ал табигый жол менен тараган. Мына мен өзүмө макул жакшы кабар чындык экен. Бул машаякчылык да чындык дегенди билдиреби дедим. Калган 2 жыл бою биз машаякчылыктын исламга каршы болгон негиздерин изилдей баштадык. Мен аны исламга кайрып келейин десем, ал мени машаякчылыкка ишендирейин деди. Биз бири-бирибизге аныктамаларды келтиребиз. Силер ишеним тууралуу талашып тартышсаңар болот. Бирок ишенимди тандоо бул жаныңа жакын нерсе эмеспи? Мен жок деп жооп берем. Көптөгөн ишенимдер бар эмеспи? Буддизм, индуизм, атеизм, албетте машаякчылык, ислам, иудаизм 3 чоң монотеисттик дин. Бул ар башка ишеним ар түрдүү адамдарды өзүнө тартат. Адатта силер кайсы динде чоңойсоңор, ошол дин башкага караганда силерге көбүрөөк жагат. Бирок бул нерсе ошол дин туура дегенди айтпайт. Анда ишенимдин чын же калп экенин кайдан билебиз? Кызык нерсеси, машаякчылык Ыйсанын тирилгени менен кармалат же талкаланат. Павыл Корундуктарга 15-бөлүмдө мындай дейт: эгерде машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Чындыгында эле Ыйса өлгөндөн тирилди беле? Жана да мусулмандар үчүн негизги суроо: Ыйса Кудай болгонбу? Ал өзүн Кудаймын деп айтканбы же жокпу? Ушул эки суроо Римдиктерге жазылган каттын 10-бөлүмү 10-аятында кездешет. Оозу менен ачык таануу аркылуу. Балким кээ бирөөңөр бул аятты жатка билесиңер. Эгерде Ыйса Теңирди оозуң менен ачык таанысаң жана чын жүрөгүң менен Кудай аны өлгөндөн тирилткенине ишенсең, куткарыласың. Пастор Мэтью, алар Библияны билишет экен. Эгерде Ыйса Теңирди оозуң менен ачык таанысаң жана чын жүрөгүң менен Кудай аны өлгөндөн тирилткенине ишенсең, куткарыласың. Ыйса бул Кудай. Ал айкак жыгачта өлгөн жана өлгөндөн тирилген. Ушул 3 нерсе жакшы кабардын негизи болуп саналат. Мен билбейм, силер жакшы кабар уккансыңарбы, бирок анын негизи ушул.
Бизди Кудай өзү жараткан. Биз ага каршы чыгабыз. Чындыгында биз баарыбыз Кудайга каршы чыгабыз жана биздин Кудайдан алыстаганыбыздын жазасы бул өлүм. Силер сурашыңар мүмкүн. Кудай күнөө үчүн өлтүрүп эмне кылат деп? Жок. Кудай силерди күнөө үчүн өлтүрбөйт. Биз күнөө кылганда жашоонун булагынан алыстайбыз. Кудайга каршы чыгып жатканда силер жашоонун булагына карап, мен сенден кетем деп өзүңөр өлүм тилеп жатасыңар. Кудай болсо бул дүйнөгө келип, биз өлбөшүбүз жана анда алыстабашыбыз үчүн, биз үчүн өлүп жана кайра тирилип, өлүм жеңилгенин далилдеп бизге көргөзгөн. Биз да бир кезде тирилип, аны менен болобуз. Мына ушул жакшы кабар жана мунун жыйынтыгы Римдиктерге 10-бөлүм 9-аятта. Эгерде Ыйса Теңирди оозуң менен ачык таанысаң жана чын жүрөгүң менен Кудай аны өлгөндөн тирилткенине ишенсең, куткарыласың. Бирок мен байкадым, мусулман болгон кезимде кайсы туура, машайыкчылыкпы же исламбы деп жатканда, бул 3 тарыхый фактыга келип такалат. Кудай өзүн Ыйсамын деп атады беле? Ал муну өлүп кайра тирилүү аркылуу далилдеди беле? Ал айкаш жыгачта өлгөнүнүн далили барбы? Же өлгөндөрдөн тирилгенин далили барбы? Кызык, бирок ислам ушул 3 далилди четке кагат. Курандын 4-бөлүмү 157-аяты ал айкаш жыгачта өлгөн эмес дейт. 5-бөлүмдө 72-аятта ал Кудай болгон эмес жана өзүн Кудаймын деген эмес дейт. Ошого болгон далил экинчисине да болот дейт. Мына ошондуктан адамдар бүт диндер бир эле нерсени үйрөтөт дегенде мен кошулбайм. Жана бул акылга сыйбаган нерсе дейм. Алар бири-бирине карама-каршы. Мен башкача түшүндүрөйүн. Машайыкчылыкта асманга барыш үчүн Ыйса Кудай экенине ишениш керек. Исламда Ыйса Кудай экенине ишенсеңер, тозокко түшөсүңөр. Ушундай. Мындан башка карама-каршылык болбойт. Мен тарыхты изилдеп жатып, Библияны окуп жаткан далилдерди тарыхый көз караш менен караганда айткан эмесмин. Эми Библияда ушундай жазылса, анда бул чындык деп. Жок, андай эмес. Мен Библияга ишенчү эмесмин. Мен аны тарыхчы байыркы жазмаларды окугандай окуучумун жана мындай тыянакка келдим. Ыйса чын эле айкаш жыгачта өлгөн экен. Бул болгон окуяга логикалык жактан туура көз караш. Ал өлгөндөн тирилген жана ал мен Кудаймын деп да айткан. Ооба, омин. Силер дагы деле Пасах майрамындагы маанай мененсиңерби? Айткандай менин бир нече китебим бар. Ким кызыкса, бул менин жанымдын изилденүүсү. Мен жашоомду арнагам. Ислам менен машайыкчылыктын далилдерин изилдеп, китептин аты Жалгыз Кудайдан башка Кудай жок. Карап көрсөңөр болот, ал башка жакшы китептердин катарында сатылат. Биз чоңоюп келе жатканда бизге Мухаммед тууралуу окуяларды айтып беришчү. Ал канчалык жакшы жана канчалык мээримдүү. Ал эң жакшы генерал, эң жакшы саясатчы, эң жакшы элчи, эң жакшы ата, эң жакшы күйөө болгон дешет. Бизге ушунун баарын айтып чоңойткондуктан биз исламга болгон сүйүү жана сый урмат менен өскөнбүз. Батышта ушул нерсе бизде ишенимге жана ислам дини тынчтыктын дини дегенге сүйүү жараткан. Бирок мен далилдерди изилдеп жатып, жөн гана окуяларды угуп эле койбостон, Мухаммедтин жашоосу тууралуу эң алгачкы жазууларда эмне деп жазылганын окуйун дедим. Ушул китептерди окуп жатып, эң жаман нерселерди табасыңар. Ал жөнүндө силерге эч ким эч качан айткан эмес. Ал жөнүндө ИГИЛ билет, Ал-Каида билет, Талибан ошол нерсени билет. Батышта бизди мындай деп үйрөткөн эмес. Далилдерди изилдеп жатып, мен кыйкырып жибердим. Бул кандай таң калыштуу? Бул менин пайгамбарымбы? Мен үчүн күтүлбөгөн нерсе болгону, мен изилдеген далилдердин баары жана исламдын негиздери кулай баштады. Мен изилдей баштагандан тартып. Мен канчалык машайыкчылыкты изилдеген сайын, ал тарапка болгон далилдер күч ала баштады. Жана мен эми башкалар менен талашып тартышкандан ордуна эки ортодо калдым. Эми кеп менин жанымда, менин жашоомдо, менин жан дүйнөмдө болуп жатат. Мен сыйына баштадым. Кудай, мага чындыкты көргөзүп берчи. Мен колуман келген нерсенин баарын кылдым. Акылымдын жетишинче, эми сен мага чындыкты көргөзүп бер. Мусулмандар көбүнчө аян жана түш аркылуу көргөзүп суранышат. Көбүнчө түш аркылуу. Мен дагы Кудайдан түш аркылуу ачып бер деп сурай баштадым. Ал мага аян жана 3 түш берсин дедим. Азыр аларды талкуулоого убакыт жок. Алар мени алып келди. Ыйсага алып келди. Ошондой эле ыйык жазууга алып келди. Мен аны тыңшайын деген каалоо болду. Библия эмне дейт дедим. Мен окууга бара жаткам. Бул менин медициналык колледждин экинчи курсунун биринчи күнү эле.
Бул менин жашоомдо эң эле оор окуу жылдарынан болду окшойт. Өзүмдү окууга көңүлүмдү буруунун ордуна мен ишенип жүргөн нерсенин баары калп болуп калат деген ой басты. Менин ата-энем ишенип жүргөн нерсе калп болушу мүмкүн. Ал эми машаякчылык чындык болушу мүмкүн. Мен ал жөнүндө ойлонбой кое алган жокмун. Мен жолду карай ыйлап бара жаттым. Мен айттым, Кудай, мен билем, мен эмне кылышым керек. Сен мага далилдерди бердиң. Сен мени жетектедиң. Аяндар аркылуу жана түш аркылуу. Мен билем эмне кылыш керек экенин, бирок мага убакыт керек. Кайгырышым үчүн убакыт керек. Мусулман үчүн мусулмандык жашоодон баш тартыш. Бул баарынан баш тартканга барабар. Менин апам аброюн өзү курган. Анын жашоосундагы баалуу нерсеси мечитте кызмат кылуу, ислам насааттарын айтуу болчу. Ал мусулман миссионеринин кызы жана небереси. Урмат сый маданиятында тарбияланса. Эгерде силердин балаңар машаякчы болуп кетсе, эгерде силердин жалгыз уулуңар машаякчы болуп кетсе, ал өлүп калгандан да жаман нерсе. Мен апама ушундай нерсе кыла аламбы? Кеп жалгыз менде эмес да. Менин аброюма шек келсе мейли. Бирок менин апам жана атам мен үчүн жашоосун арнашса, мен ушундай кыла аламбы? Ушул нерсе менен күрөшүп, ыйлап окууга барбайм деп чечтим. Мен жатаканама келип, алдыма Библия менен Куранды коюп, Кудайга айттым. Кудай, мени өзүң сооротчу. Мен Куранды ачып сооротуучу аяттарды издедим. Ошондо мен биринчи жолу түшүндүм. Куранда кайгырганды соорото турган бир да аят жок. Ал жакта аяттар мындай дейт: эгерде сен тоок кылсаң, Кудай сени сооротот. Жана ушул сыяктуу. Бирок жүрөккө жете турган, Теңир менин кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм дегенге такыр окшобойт. Мен Куранды койдум да айттым. Мен бул китепти жашоомо колдоно албайм дедим. Жана Библияны ачып айттым. Мен билбейм кайдан издейм. Машаякчылар жаңы осуятты окушат. Андыктан мен Матай жазган жакшы кабардан баштайм. Ал жакта жалаң санжыра жазылган экен. Мен аны өткөрүп жибердим. Мен мусулман болчумун, ошону менен актанып бир бөлүмдү өткөрүп жибердим. Бат эле мен 5-бөлүмгө келдим. Ошол жактан мындай деп окудум. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Мен сыйынып жаткан нерсе экен дедим. Кудай бул аятты мен үчүн жазып койгон. Силер окусаңар болот, бирок ал менин аятым. Мен аябай кубандым жана уланта баштадым. Алар мага күч берип, мага дем берди. Мен ойлоно баштадым, бул кандай Кудай деп кийинки аяттарда. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Мен ойлоном, мен адилеттикке ачмын жана суусап атам, анткени ал менде жок. Мен адилеттүү жашайын дегенде, мен жыгылам жана күнөө кетирем. Бирок мага айтышат, сен адилеттүүлүккө умтулсаң, сен бактылуусуң. Бул кандай Кудай? Жазууну окуп жатып, андан кынтык издебей, мага эмне айтат деп тыңшап жатып, мен шартсыз сүйгөн атаны таптым. Мен эң жакшы деп андан ары кылдаттык менен окуй баштадым. Мен Кудайга суроого бере баштадым. Кудай, мен кайдан билсем болот, сен мени угуп жатканыңды? Ушул жактан мен окуйм. Эгерде силер Кудай силерди угуп жатканын билгиңер келсе, анда биринчи Жакан 3-тө окугула. Рахмат. Мен ошол бөлүмдү ачып, ал жактан окуйм, кайра башка жактан. Матайдын 5-бөлүмүнөн 10-бөлүмгө чейин. Мен бат жеткен жокмун. Бирок жеткенде мына муну таптым. Ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы атамдын алдында ачык тааныйм. Менде далилдери бар болчу. Далилдери бышык болчу. Мен аян алгам жана түш аркылуу бекемделгем. Бирок мен үчүн чыгарып, ачык айта алган жокмун. Анткени үй бүлөмдөн айрылуу коркунучтуу болду. Бирок Кудай, мен эмнени ойлоп жатканымды билгендей, кийинки аятты окудум. Ким атасын же энесин менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Макул Кудай, мен түшүнөм. Эгерде мен ата-энемди сүйсөм, анда мен аларга сен жөнүндө айтышым керек. Анткени сен чындыксың. Бирок бул жакта ата-энем эле эмес. Бардык досторум жана мусулман жамааты, менин жашоого койгон пландарым, баарын ташташым керек. Жана кийинки аят эмне жөнүндө билесиңер? Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Матайдын 10-бөлүмү аябай ашкерлейт. Ошондо мен тизе бөгүп сыйындым. Эч ким мага тобо кылуу сыйынуусу тууралуу айткан эмес. Дэвид экөөбүз 4 жылдан бери дос болчубуз. Мага эч ким айткан эмес. Мен сыйынып жашоомду Ыйсага тапшырдым. Мен жакшы кабарды туура дегенден кийин, аны 5 күндөн кийин түшүндүм. Атамдын ыйлап отурганын көргөндө.
Ал эмне болгонун түшүнгөндө мага айтты. Набил, бүгүн мен сездим. Өзөгүмдү бирөө сууруп алгандай болду. Түшүнгүлөчү, менин жашоомдо атам менин тирөөчүм, аскер болчу, биздин өлкө үчүн күрөшкөн. Мен аны ыйлаттым. Апам болсо ушул убакытка чейин толук кандуу жашоо менен жашачу, ачык жана меймандос болчу. Ал элдерди чакырып аларды тойгузчу. Анын көзүндө дайыма от бар эле. Ошол учурда мен анын жанына тийип, отту өчүргөндөй болдум. Ал эми мурдагыдай эмес эле. Алар кеткенде мен жерге жыгылып ыйлап Кудайга айттым. And when they left, I just crumbled to the ground and I just started crying. And I'm saying to God, why didn't you kill me? Because I'm thinking in my mind, Эмне үчүн сен мени өлтүргөн жоксуң? Мен ишенип калганда эле, мени өлтүрүп салсаң, мен бактылуу бойдон асманга барат элем. Менин ата-энем билбейт эле, алар да бактылуу болмок. Мен сени даңтамакмын, сен да бактылуу болот элең. Баары кубанмак эгерде сен мени өлтүрүп салсаң. Мен ишенип калаар замат мени эки жака теңселеп айтып жатам. Эмнеге сен мени өлтүргөн жоксуң? Мен билбейм силерде бата кандай. Мен бул жерде силер менен бөлүшөйүн деп турам. Кудай мени эмнеге өлтүргөн жоксуң деп кайталып жатып, мен мындай сөздөрдү уктум. Анткени кеп сенде эмес. Мен жерге жабышып калгандай болдум. 10 мүнөткө кыймылдабай калдым бир жерде. Мен туруп баса баштаганда, азыр эле ыйлап жаткан бул такыр башка адам эле. Мурунку көйгөйлөрүм башка бирөөнүкүндөй болуп калды. Мен көчөгө чыгып дүйнөнү карасам, баары башкача болгондой болду. Мен жолдон өтүп бара жаткан адамды көрдүм. Бул кадимки эле көрүнүш элдер жолдон өтөт. Бирок ошондо мен биринчи жолу түшүндүм. Бул жөн эле бирөө эмес. Бул адам үчүн дагы Кудай жанын берген. Түшүнгүлөчү. Мусулманчылыкта Кудай бул дүйнөгө келген эмес. Биздин дүйнө ушунчалык таза эмес. Кудай эч ким үчүн өлбөйт. Кудайга анын эмне кереги бар? Биз анын кулдарыбыз. Ал Кудай. Ал бул дүйнөнү жараткан. Ал кудуреттүү. Ага эмне кереги бар? Ал эч качан мындай кылмак эмес. Бирок көрсө кылыптыр. Анткени адамзатты ушунчалык сүйөт. Адамдар ал үчүн баалуу. Жаратуучу өзүнө түбөлүк ага периштелер табынып турат. Эгерде биз периштелердин бирин көрсөк, биз ага табынмак болушубуз керек. Анткени ал ушунчалык кудуреттүү. Жана ошол периштелер ага табынышат. Ал болсо бул дүйнөгө келип биз үчүн өлүп жатат. Эмне? Ал кантип келди деп ойлонуп көрүш керек. Ал ымыркай болуп, 2 жаш үй бүлөсүндө төрөлүп жатат. Ал экөөнү эми эле мыйзамсыз мамиледе болду деп күнөөлөшкөн. Кудай арабалар менен келип, өзүн падыша деп жарыялап, жана ал тынч өлүм менен өлсө болот болчу да. Мунун баарын ал кыла алмак кылгысы келсе. Бирок ал 2 жаштын үй бүлөсүндө төрөлүп, алар мыйзамсыз мамиледе болду деп күнөөлөнгөн, жана өмүр бою аны мыйзамсыз туулган деп уят коштон жүргөн. Анын атасы уста. Жашаш үчүн ал өз колу жана буту менен иштеп табыш керек эле. Маңдай тери менен иштеп, курсагын тойгузуу үчүн. Андан кийин ал 12 шакиртине күчүн жумшады. Алар аны сатып кете турганын билсе дагы. Бирөө аны өбү менен сатат. Башкасы мындай дейт: мен сени саткыча өлөм дейт. Андан кийин баары андан качып кетишти. Ал муктаж болуп турганда. Андан кийин аны уруп сабашты. Билбейм, силер билесиңерби кантип уруп сабашчу. Бирок биз Римдин тарыхынан билебиз. Цицерон айтат: сабалган адамдын териси айрылып, из болуп сыйрылып түшчү экен. Жана кээ бирөөнүн ичи жарылып, ичигилери чубалып калчу экен. Сабап жатканда кан тамырлары үзүлүп, аны тез келген өлүм дешчү. Адамдар сабагандан өлүп калышкан. Биздин Кудай ушунун баарынан өткөн. Жылаңач этине өткөн. Алардын кийимин чечип салышчу сабар алдында. Биз Ыйсаны кийимчен тартабыз, бизге ыңгайлуу болуш үчүн. Ага ыңгайлуу болгон эмес. Аны жылаңач жана сабалган бойдон. Баары карап күлкүгө алыш үчүн айкаш-жыгашка керишкен. Эң жаман өлүм. Эмнеге деп өзүңөрдөн сурагыла. Эмне үчүн ал ушундай өлүмдү тандап алды? Эмне үчүн ал ушундай жашоону тандады? Жобу болсо, бизге өзүнүн сүйүүсүнүн тереңдигин көргөзүш үчүн. Бизге.
Эгерде силер санжарасы үзүлгөн үй бүлөдө төрөлсөңөр, эгерде силердин ата-энеңердин мыйзамсыз мамиледе болгон деп күнөөлөшсө, силер өмүр бою ушинтип жашасаңар, башкалар жашаган урмат сый жок жашасаңар, эгерде силер өз колуңар менен иштесеңер, айлыктан айлыкка чейин чоюп, эгерде силер жашооңорду бир адамга арнасаңар, андан кийин ал адам силерди сатып кетиш үчүн, силер менен өлүмгө чейин болом деген, силердин денеңер жанчылып, Кудайдан сурап жатсаңар, эмнеге мен деп? Биздин Кудай андай эмес четтен карап туруп соттогон. Биздин Кудай жеңин түрүп айткан. Мен сени сүйөм, уулум. Мен сени сүйөм, кызым. Ушунун баарынан өтүп жатканыңда, мен сенин жаныңда болом дейт. Ал муну жөн гана сүйүүнүн символу катары жасабайт. Бизди канчалык сүйөөрүн көргөзүш үчүн жасайт. Ал мындан да көптү кылат. Ал айтат, Жаккан 15-бөлүмдө, мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Ал бизге айтат, мына менин артыман ээрчүү деген ушундай деп. Эгерде силер менин артыман ээрчийм десеңер, силер башкаларды мен сүйгөндөй сүйүшүңөр керек. Менден эмигранттар тууралуу сурашат. Биздин өлкөгө келип жаткан, мен коопсуз боломбу деп. Кандай айырмасы бар, сен коопсуз болосуңбу, жокпу? Сен кошунаң үчүн өлгөнгө даяр болушуң керек. Эгерде менин артыман ээрчим десең. Биз күнөөкөр кезде эле Машаяк биз үчүн өлгөн. Биз күнөөкөр кезде эле Машаяк биз үчүн өлдү. Ал бизге үлгү көрсөттү. Эгерде биз анын ичинде болсок, анда биз билебиз, бизге түбөлүк даярдалган. Биз түбөлүк асманда болобуз. Бул убаданы ал бизге берген. Бул дүйнөдө 5 миллиард адам бар. Биздикинен да начар абалдагы дегенди билдирет. Алардын ар бири биз бул жерде Кудайдын колу жана бутубуз. Теңир мындай дейт. Мен эмнени кылсам, силер да андан көптү кыласыңар дейт. Биз ал кылган нерсени кылышыбыз керек дейт. Эгерде душманың ачка болсо, тойгуз. Эгерде суу сап жатса, суусунун кандыр. Аларды сүйгүлө. Анткени мен да силерди күнөөкөр кезиңерде эле сүйгөм дейт. Силер өзүңөрдү менин окуучуларым деп атасыңарбы? Мен кылганды кылгыла. Машаякчы болуу ушуну билдирет. Качан биз өзүбүздү машаякчы дегенде, өзүбүзгө Машаяктын атын алабыз. Машаякчылар, эгерде биз ал жашаганда жашабасак, биз анын атын курулай айтканга барабар. Жана көпчүлүгүбүз дайыма ушундай кылабыз. Мен бул жыйынды көргөм. Мен аны рух менен жетектелгенин көргөм. Мен кээ бирөөңөр менен жолуккам жана сүйлөшкөм. 11 жылдан кийин дал ошол күнү мен жашоомду Теңирге арнагандан кийин менден рак табышты. Ашказан рагы 4-стадия. Аны айык кыз дешет. Мага 9 ай жашайсың дешти. Мен күнүгө бетим менен жыгылып, бул диагнозду уккандан кийин жалынчумун. Кудайым, менин кызыман айырбачы. Ал болгону 1 жашта. Мени аялым менен ажыратпа. Ошондо мен жакшы кабарга кайрылдым. Аны изилдеш үчүн. Анткени ал чындык экенин билчүмүн. Изилдеп окудум. Кудай мага жеке сүйлөдү. Ал мага өз сөзүн берди. Мен аны менен жолуктум. Мен билчүмүн, ал чындык экенин. Мен жакшы кабарды окуп чыктым жана бул нерсени таптым. Ыйса айыктыруучу. Ага ким келсе да ал айыктырган. Жакшы кабарда. Мен айтпайм бүгүнкү күндө андан айыгуу сурагандын баары айыгат деп. Бирок айтам, жазууда ал ага келгендин баарын айыктырган. Жана жазуу мындай дейт. Ал кечүү, бүгүн жана түбөлүккө ошол бойдон. Ошондо мен Кудай кандай иштерин көргөн адамдарды издедим. Мен алардын окуясын угуп, Кудай тирүү жана ал бүгүн да керемет көргөзөт экенин билдим. Менин досум AJ декабрда анын кызы төрөт учурунда каза болгон. Анын өлгөн убактысы катталган. Ал кислородсуз 20 мүнөт болгон. Ага өлгөндүгү тууралуу күбөлүк жазып берип, AJ коштошуп алды экен. AJ, мен коштошпойм деп, колун анын үстүнө коюп айткан. Ыйсанын ысымынан сага айтам, тур. Доктурлардын жана мет айымдардын көзүнчө ал дем ала баштаган. Бүгүн ал тирүү. Менин досум бар Кейнде, азыр Лос-Анджелесте жашайт. Ал ревматоидтик артриттин айынан инвалиддик коляскада 45 жыл отурган аял үчүн сыйынган.
Ал аялдын бала чагында бирөө аны шылдыңдап, кор кылгандыгы тууралуу билет. Ал аны кечирбептир. Ал ага айткан, муну талдашыбыз керек деп. Кечирим тууралуу сыйынып, аны менен 45 мүнөт сүйлөшүп отурган. Ал коляскасынан туруп, бул жерде Лос-Анджелесте басып кетти. Менин досторумдун окуясы бар. Алар сокурлар үчүн сыйынганда тигилердин көздөрү көргөн. Бул адамдарды мен тааныйм. Эгерде силер мага ишенбесеңер, эч нерсе эмес. Мен ал адамдарды тааныйм. Мен бул жерде силерге айтайын деп келдим. Бүгүнкү күндө Кудай тирүү. Ал ашказандын айыкпас рак оорусунда айыктырат. Мен силерди калтырып жатып мындай дейм. Биз керемет Кудайга кызмат кылып жатабыз. Бизди сүйгөн, бизге жол көрсөткөн, айыктырган, биздин досубуз жана атабыз болгон. Мен ага эртерээк бара турган болсом да, кеч эмес мен билем. Менин кызым атасыз калбайт. Анын асмандагы атасы бар. Мен билем, менин аялым күйөөсү жок калбайт. Анткени ал Теңирдин колуктусу. Мен билем, бизди коргоп жана жол көргөзгөн Кудай бар. Бул жашоо көз ирмемде бүтөт. Маанилүү эмес. Силерди жыйындын чыга беришинин машина уруп кетеби, же силер жүзгө чыгып өлөсүңөрбү? Мунун баары көз ирмемде болот. Ошондой биздин анык жашообуз башталат. Силер кайсы жакта болооруңарды билесиңерби? Силердин чыныгы жашооңор башталганда. Ошол жашоону бере турган, ага маңыз бере турган Кудайды билесиңерби? Келгиле сыйынабыз. Өлүм, сенин уут ишиң кайда? Менин Кудайым өлгөндү тирилтет. Пес оорулууну айыктырат. Сокурду айыктырат. Менин Кудайым баардык жамандыкты жеңет. Ал жашоонун толуктугун берет. Ал биздин алсыздыгыбызды алган жана биздин ооруларыбызды алган деп Матай 16-бөлүмдө жазылган. Анын жарааттары менен биз айыкканбыз деп Ишая 53-тө жазылган. Биздин Кудай бизди сүйөт. Биз үчүн өлгөн. Сен Кудайсың, биз ишенебиз. Сен айыктыруучусуң. Ушул залда бир туугандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө азап чегип жатышат жана алардын оорулары айыкпасына ишенишет. Бул жалган деп мен жар салам. Биздин Кудай биз ойлонгондон да көптүк кыла алат. Ушул бөлмөдө бир туугандарыбыз бар. Сыйынып, бирок багынууга даяр. Мен деле кээде багынууга даяр болуп калам. Бирок Лука 18-де мындай дейт: биз талыкпастан сыйынышыбыз керек. Эч качан үмүт үзбөгүлө. Биздин Теңирибиз өлгөндөрдүн тирилген. Биз түбөлүк жашаарыбызды билишибиз үчүн. Кудайым, биз сага ушунчалык ыраазыбыз. Азыр мен ушул бөлмөдө сени тааныбагандар үчүн сыйынам. Сен керемет экениңди жана аларды сүйөөрүңдү билбегендер үчүн. Алар сени таанып калышса экен. Мен башында да сыйынгам, азыр да сыйынам. Кудай, жүрөктөрдү өзүң толтурчу. Ушул залда ар бирөө сени менен болгон жолугушуунун даамын татса экен. Азыр гана эмес, түбөлүктө дагы. Биз бул жерден кеткенде Теңир биздин жүрөктөрдү жалмап салуучу оттой ээлеп алсын. Биз сенин чындыгыңды ар бир мусулманга, мусулман эмеске, сенден алыс адамга жеткиргедей болсок экен. Анын ишенимине, төрөлгөн өлкөсүнө карабастан, анткени сен баарын жараткансың жана эч ким өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болушун каалайсың. Бизге жардам бер. Биз жарык болуп, маяк болуп, оттой жанып бүт дүйнө сенин даңкыңды көрсүн. Исанын ысымынан. Амин.